really nice to be visiting Bishkek again because we were here in November. Жалпы эле коомдо модернизация, глобализация жүрүп жаткан кезде дүйнөлүк тилдердин бири англис тилин окутууну жакшыртуу, англис тилинде сөйлөгөн жарандарды көбөйтүү максатында бир топ алгылыктуу иштер жүрүүдө. Агартуу, илим жана жогорку билим берүү министрликтери тарабынан жогорку окуу жайларындагы англис тилин окуткан мугалимдердин окутуу ыкмалары менен англис тилин окутуу күндөлүктөрүн заман талабына ылайык даярдоо иштери жүрүүдө. Бул багыттагы иштер Британ кеңешинин Борбор Азияда англис тилин үйрөтүүнү тездетүү программасынын алкагында Улуу Британиянын тышкы иштер, шериктештик жана өнүктүрүү министрлиги тарабынан колдоого алынууда. Азыр мына Британ элчилигинин жардамы менен дагы 10-чу, 11-чи, 12-чи класстын англис тил китептерин дагы сатып алууга даярданып сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мындан тышкары бул мектепке чейинки билим берүү деңгээлинде дагы ушу англис тилин өркүндөтүү боюнча дагы чоң пландар бар. Азыр мына жумушчу топ иштеп, ошо мектепке чейинки билим берүү группаларында жумасына 2 саат англис тилин окутуу боюнча дагы сабактары киргизилери тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Адистердин айтымында буга чейинки англис тилин окутуунун ыкмалары түп тамырынан өзгөртүлүшү зарыл. Эми мурдагыдай жаттап окутулбастан сүйлөшүү, баарлашуу ыкмалары көбүрөөк колдонулмакчы. Балдар англис тилин мыкты үйрөнгөнгө мугалимдин салымы да чоң. Ал үчүн мугалимдер жаңы заманбап методикаларга, жаңы көндүмдөргө муктаж. Жогоруда табан программанын алкагында буга чейин Кыргызстандын жогорку окуу жайларында англис тилине сабак берген мугалимдер Англияга барып, алардын окутуу ыкмалары менен таанышып келишкен. Ана жерде дагы көптөгөн Азия мамлекеттеринин өкүлдөрү келишти. Ошол жерде биргелешип ушу программаларга өзгөртүү киргизели деп, именно англис тил мугалимдерин жаңы деңгээлде даярдоо максатында. Анан ошо педагогика окуу жайларда дагы биз мисалы өзүбүздүн институтубузда келечектеги мугалимдерди даярдайбыз. Мына бүгүн министрдин орун басары айтып кетти, керек болсо ошо бала бакчада дагы балдар англисче сүйлөшүш керек деп. Бирок ошого мугалимдерибиз канчалык деңгээлде даяр? Ошол боюнча ушул симпозиумда жаңы техникаларды үйрөнүп биздин мугалимдер жаңы ыкмалар менен ошо Англиянын болобу, башка мамлекеттин болобу тажрыйбасын үйрөнүп практикага киргизгенге аракет кылабыз. Симпозиумдун негизги темасы Кыргыз Республикасында англис тили мугалимдерин даярдоодогу педагогикалык практиканы реформалоо жана заманбап инклюзивдүү окутуу ыкмаларын киргизүү болду. Өлкөбүздүн облустарынан келген англис тили мугалимдерине Улуу Британиянын Ноттингем университетинин профессорлору практикалык сабактарды заманбап ыкмалар менен өтүп көрсөтүштү. Англис тилинен берген окутуучуларды, мугалимдерди даярдоодо аларды даярдоочу мамлекеттик стандартка көңүл бөлүп, мугалимдерибизди жаңы окуу пландардын негизинде тарбиялап чыксакпы деген негизде ушул кезигүүлөр аткарылып келе жатат. Иш-чаранын алкагында педагогикалык практиканын натыйжалуулугу боюнча жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыктары сунушталып, билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу жана тең мүмкүнчүлүктөрдү түзүү маселелери талкууланды. Уюштуруучулардын айтымында бул симпозиум өлкөдөгү англис тили мугалимдерин даярдоонун сапатын жогорулатууга жана билим берүү системасын өнүктүрүүгө багытталган маанилүү кадам болуп саналат. Калия Карыбекова, Эржигит Тиликбек уулу, билим жаңылыктарына.